Достор, туугандар, өрүк сезону деген видео сиздерге жаккан окшойт. Просмотр көп, лайк көп, чоң рахмат мени колдогоңуздар үчүн. Ошону токтотпой экинчи немесинде, сериясын деп коеюн, экинчи видеону тартып мынакей бүгүн сиздерге көргөзүп берем. Ошого видеону толугураак көрүңүздөр, колдоп лайк басып коюңуздар, жаккан болсо ой пикириңизди калтырып коюңуз анан. Ассаламу алейкум көрүүчүлөр. Баткен областына коштуу Баткен районунун Карабак айылында турабыз. Бул Карабак айылындагы бак бизге караштуу полный азыр өрүк бар. Ал өрүк ошону сиздерге тартып берейик дедик. Мынакей ийилип алган. Азыр ийилип алган өрүктү мына караңыздар. Быйыл түшүм мол. Мына ийилип алганды көрүп атасыздарбы? Мына караңыз. Азыр элчейлиде жарым метр ийилип турат. Байкуш өрүк мени терип алгыла деп турат да, мына кара. Ийилип турганынчы. Мына кара. Быйыл Кудайым берди. Ушуну эми жакшылап терип алсак. Так. Темадан сырткары айтып коеюн. Ону тоду көрүп атасыздарбы? Арты жагы Тажикстан болуп кетет уже. Бул жагы Кыргызстан. Жакын турабыз да, ушунча. Так. Мына бактын узундугуну көрдүңүздөр да. Бул жакта алчалар да бышып кетиптир. Алчалар карарып кеткен алчалар. Тергенге адам жок бул азыр, убакыт жок тергенге. Так, өрүктүн теребиз. Бүгүн сиздерге ушундай видео тартып берем. Кантип теребиз? Сүйлөп, ошого мени колдоп, аягына чейин көрүп коюңуздар. Мурдакы видеону көрсөңүздөр керек. Ал үйдүн алдыдагы немени тартканмын. Бакты амнол. Биздин бак ушул бул жактан баштап до конца бул жакка чейин да өрүк бак. Азыр терген өрүктөрүбүздү көрсөтүп коеюн. Мынакей. Бул жакта азыр терилип, алдыңкысында ящикке салган элек. Азыр эми коробкага салып жатабыз. Мынакей. Бул жакта уже коробкалар бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 коробка уже салып коюпбуз. Мынакей. Толгон уже. Айта кетсек, Баткенде градус 35, ысык вообще. Бишкекте да ысык болсо керек. Кайсы областтан көрүп жатсаңыз жазып коюңуздар. Сиздерде градус канча? Бүгүн 11 июнбу? 11 июн бүгүн. Жазып коюңуздар 11 канча ысык болду градус комментарийге. Болду. Жумушту кылалы, эми териш керек. Анан дагы арадан видео тартып киргизип коем. Мынакей азыр ушуну терем да. Бышып кетти. Макул. Мынакей азыр бир челекте биз Баткенче айтабыз, чакага тердим өрүк. Мына ал. Болду. Мындай эшектеп коебуз. Мына стройкада колдонушат го. Стремянка дейт, бизде эшек дейт да муну. Анан мындай илгичибиз бар да. Эгер мындай жерлерге, мына азыр жетпейм да мына жерге. Бул жерге мынтип туруп жакындатам. Мынакей өрүктөр. Жакындатып алабыз ошентип. Мешайт этпеш үчүн мындай илип коебуз. Мына тура берет. Болду азыр.
Бул жерден оналарды алыш керек. Бул жакта калды. Уй, чүт калды жыгылышыма. Бул жердегилерди алыш керек. Күн аябай ысыды го. Мынакей. Ал жакта салып атат. Атам, энем өрүк салып атат, биз теребиз. О, Алла. Судан ичип келсекпи? Мынакей су. Tutti Frutti. Реклама кылып койдум, Tutti Frutti. Мага акча бересиз. Компания менен. Так, су ичебиз. Азыр мен су ичип алайынчы. Аш болсун, а? Бисмилла. Мына жерде кумурскалардын үйлөрү бар экен да, силерге көрүнөт экен, мына толтура кумурска. Буларда суусады да бар бир дүшес берип коеюнчу мынакей. Түтүфрити ичкилесилер дагы. Мынакей ич. Көбүп кетти ғой. Мынакей көбүп кетти, анакыра. Совсем көбүп кетти. Ичеттер окшойт, жакты. Бара жакты окшойт, мына көбүп кетти. Мынан бир өрүк алып барып берип коем мына. Неме эки жакка ташып жүрбөйт да, сразу эле ушул жерден алып кирип кетет. Мынакей көбүп кетти. Түтүфрити жакты буларга, көбүп кетти. Болду. Мусоркалабайбыз эки жакты. Кара, мусорка жок бизде вообще-чы. Мынакей мусорка жок бакта. Мусорканы тыштабагыла көрүнгөн жерге туугандар, вообще өзүңөр жакты. Бир жерге койсоңор үйүп, кийин алып чыгып кетесиңер. Таза кармаш керек природаны. Айлана чөйрөнү таза кармайлы туугандар. Мынанда күлөнкө турат, ушул жерге алып барып коебуз. Туугандар, обед бүттү. Обед бүттү. Обедке самса, квас, газдалбаган иштик. Мына Матиз машинам бар го. Ушул ишке жарады да. 25-30 яшик жүктөп өрүк ташып атат. Азыр мынанда 50 коробка алып келгем, ошонун бир 30-ун жүктөсөм керек. Жүктөгөндө да көрсөтөм го. Өтө көп иштеди. Обед саат 1:30 болуп калды. Күн аябай эле ысык. Ишке да желание жок. Бир аз турсаң эле уже тердеп кетип жатабыз да. Бирок тура берсең өрүк бышып кетип жатат, ошо иштеш керек. Талыкпай эмгек кылыш керек. Мынакей өрүктөр бышып кетип атат. Кеттик, анда эмесе теребиз. Өрүктү баштадык кайра терип, азыр мен өзүм терем, өзүмдү сынап көрөйүн. Ар кимди сүйлөтө бербей өзүм. Азыр мына кесиптешим операторго берейин, мынакей. Жакшылап тартабыз. Оңойго комментарийде кыйын деп жазасың. Мына оңой экен. Мына даже өзү деле чакага сразу түшөт. Мына карап, пышканбы, пышкан эмеспи, мына карасыңар дагы. Совсем жеңил экен. Мына мощно. Мына жакын. Булар пышале экен, кичинекей экен. Анан да бирөө. Бул да кичинекей экен. Муну үзбөй тым койсоң пышат да. Бул жак бүттү окшойт. Туугандар уже өрүктөрдү терип, үйгө алып баруучубузду алып барып, мен уже экинчи рейсти
алып кетип атам. Өрүктү салдым мынакей, матиске салып, мындай кылып тиздим. Биринчисинде 20 коробка алып бардым. Азыр где-то 8-15 коробка бар да. Же 20 санаган жокмун. Барып общий санап, тапшырган жерди дагы обзор кылып берем. Ошондуктан видеону аягына чейин көрөбүз. Азыр бул жагы кыргызчылык болот. Мындай матисти. Мындай жери бар да. Амализаторду аласың, өнтүрүп, опа, мынакей. Отуруп калды машина. Кеттик, анда ошол жерге барып, дальше сиздерге тартып берем. Тапшырган жерде. Кана мен айылымдан ким көрүп жатат видеону? Муну кайсы көчө? Ким табат? Тапкандар комментарийге жазгыла. Кайсы көчөдө кетип жатам? Мынакей ушундай алуучу жерге келген, ушинтип биз коштук. Таразыга тартып, бул жактан жазып, анан дальше КамАЗга салынат экен. Ушинтип кетет. Азыр ушуну мынакей. Мана балага биз башындабыз жылып атат, азыр кап келесиң? Кана көрөйүнчү өрүм. Ана ван. Канча болду? Жазыңызбы азыр? Ana içine yaşlardı. Kança kilo? 200. Туугандар, азыр өрүк тапшырып чыктым. 25тен кетти, средний экен. Ошондой. Сиздер жана көргөн, ичиндеги процессти көргөн видео кээ жерде сүйлөбөдүм, себеби адам көптүгүнөн байланыштуу. Атак айтып бермекмин, мындай болуп атат, бул мындай. Ошондуктан өзүңүздөр көрүп, иш кандай болот, ошону көрүп байкадыңыздар. Эгер видео жаккан болсо лайк басып коюңуздар, астына сөзсүз бир ой пикириңизди калтырып коюңуз.